Кылымдан кылымга уланып, укумдан тукумга берилип, ооздон оозго өтүп келген улуу Манас эпосунун максаты уюткулуу кыргыз элинин биримдигин, ынтымагын чыңдоо болгон. Анын идеясы, осуяты, руху бардык улуттарды бириктирип, достук, туугандык мамилелер артылсын деген ниетте кыргыз-казак жыйыны уюштурулду. Дүйнөлүк масштабта алганда эң сонун нерсе, ушунун баркын билели, ушунун баркына жетели, тууларыбызды, байрактарыбызды көкөлөтүп көтөрүп алалы деген дуктагы сөздөр айтылды. Бирок элге жага турган, элге идея тарката турган, мындай жугумдуу ойлорду элге жеткизе турган бир иш-чарага айланды да. 90 жылдык мерейтой. Үчүнчү ирет өтүп жаткан Манас эл аралык форумунда кыргыз рухунун туу чокусу, улуттун сыймыгын талкуулоо менен катар кыргыз элинин ооз-эки адабиятын, тарыхын, этнографиясын изилдеген Манас эпосунан көкөтүйдүн ашы эпизодун жазып алган Чокон Валиханов менен казак элинин улуу жазуучусу, Манасты сактап калуучулардын бири болгон Мухтар Ауезов да эскерилди. Кыргыз-казак эки мамлекет болгону менен бир эле эл деп залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов бекеринен айтпаган чыгар. Айрым тамга тыбыштардан эле айырма болбосо, маданиятыбыз, адабиятыбыз, дүйнө таанымыбыз жана көз карашыбыз бир дейт форумдун катышуучулары. Көчмөн цивилизациясынын бир каны жаны, өлүмү, өмүрү, трагедиясы, азабы, тозогу, жашоосу дегеле ошону чагылдырган эпостарынан булар сөзсүз түрдө кыргыз менен казак сөзсүз түрдө бул эпоска кайрылат жана мындан ары да кайрыла берет да. Бул эми мындан бөлөк көчмөндөрдүн ушул Борбордук Азия, чөлкөмү дейсизби, дегеле Евразия мейкиндигинде Манастан бөлөк кармана турган биздин эч нерсебиз деле калган жок. Өзүңөр көрүп атпайсыздарбы? Манаста аламга жайылтуу аракеттери эч токтобой үзгүлтүксүз уланышы керек. Кийинки жаңы изилдөөлөрдөн улам пайда болгон мурда басыла элек басылмалары чыгып жатат. Учурда латын арбинде басылып чыккан китептер түрк дүйнөсүнө таратылууда. Ыйык нерсе туюк болот. Эң оолу Манасты жана жыйында көтөрүлгөн маселелерди жаштарга жеткире билели дейт түрк ааламынын манасчысы. Ушул Манаска байланыштуу илимий изилдөөлөрдүн, Манаска байланыштуу негизги эле көз караштардын жыйыны болду дагы. Анан ошол жерде манасчылардын эл аралык фестивалы болду. Анан кандай пайда дегенде биз Манасыбызды дүйнөгө, коомчулукка жайылтуунун аракетинде болуп атабыз. Бул жагдайда абдан чоң пайдасы бар. Манас эпосы менен анын осуяттары улуттук рухубузду, улуулугубузду, байыркылыгыбызды далилдейт. Маданияттын жана чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү өлбөстүккө айланган кенчибиздин өзгөчө жаштарга таалим тарбиясы зор экендигин айтышат. Келечек муундарыбызды татыктуу тарбиялоого өбөлгү болуп, элибиздин биримдигин, өнүгүшүн көздөгөн бул жыйын эми август айында Көл кылаасында уланмай болду. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.